Бүгүн дагы 2 кишиден таажылуу вирус чыкты. Жугуштуу илдетке чалдыккандар Умрага барып келген Ноокат районунун 60 жаштагы тургундары. Алардын бири аял, бири эркек экени айтылды. Экөө тең учурда жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланууда. Ошентип Кыргызстанда COVID-19 кабылгандардын саны 16га жетти. Алардын ичинен Жалал Абад облусунда дарыланып жаткан 2 адамдын биринин абалы орточо оор. Ал эми 71 жаштагы бейтаптын оң жак өпкөсү сезгенип, бүгүн жандандыруу бөлүмүнө которулду. Жалал Абад областынын инфекциялык ооруканасында госпитализацияланган 1949 жылкы эркек жарандын бүгүнкү күндө реанимация бөлүмүнө которулду. Ал эми аял жараны болсо ошол эле инфекциялык бөлүмүндө андан ары дарыланып жатат. Калган 12 жарандын ден соолугунун абалы салыштырмалуу канааттандырарлык деп айтып кетсек болот. Алар бардык керектүү дары-дармек менен камсыздалып, өзүнүн дарылоо иш-аракеттерин жүргүзүлүп жатат. COVID-19 кабылгандар менен карым-катышта болгон 2628 киши карантинге киргизилген. Чет жактан келип обсервацияга алынгандардын саны 2009. Бүгүн Египеттен жана Таиландтан дагы 137 жаран кайтып келди. Алар жаңы иш-аракет ырааттуулугуна ылайык 3 күн обсервацияга жаткырылат. Эгер анализдери таза чыкса, үйлөрүнө кое берилет. Баса республикалык штаб Кыргызстан 5000 экспресс-тест сатып алганын билдирди. Алар вирустун бар жогун 15-20 мүнөттүн ичинде аныктайт экен. Тест системалардын көбүрөөк бөлүгү учурда вирустун очогу саналып жаткан Жалал Абад облусуна жөнөтүлгөн. Экспресс-тест жөнүндө мен белгилеп кеттим, бирок бүгүнкү учурда симптомдору жок адамдар өз каалоосу менен келип экспресс-тест өтүү боюнча азыр биз иш-аракет жүргүзө элекпиз. Инфекциянын очогу болуп жаткан Жалал Абад областы, Ош областы, Баткен областы, андан сырткары ошол илдетке контактта болуш керек деген жарандардын бардыгын ошол экспресс-тест менен, андан сырткары обсервацияда келип аткан жаткырылып келип аткан жарандарды ыкчам түрдө ошол экспресс-тест менен изилдөөгө негизги тесттер ошого багытталып жатат. Таажылуу вируска каршы күрөшүү үчүн бюджеттен 1,6 миллиард сом бөлүндү. Республикалык штабтын маалыматында бул каражаттын 30 миллиону Саламаттыкты сактоо министрлигине, 225 миллиону өзгөчө кырдаалдар министрлигине чегерилсе, калган 631 миллион сому буудай сатып алууга жумшалат. Бул каражат оорунун жайылып кетүүсүн ооздуктоого аздык кылгандыктан Кыргызстан эл аралык финансылык институттарга жардам алуу үчүн да кайрылды. Ошол эле кезде казынаны үнөмдөө үчүн өкмөт бардык чыгашаларын кыскартканын вице-премьер-министр Асрандиев билдирди. Ал эми вирус менен күрөшүү үчүн ачылган эсепке түшкөн акчаны бөлүштүрүү тартибин өкмөт жогорку кеңеш менен макулдашмайынча иштете албайт экен. Азыркы убакытта биздин жарандардан, коомчулуктан, бизнестен өз ыктыяры менен каражат беребиз деген сунуштар болуп атат. Ошол максатында Финансы министрлигинде өзгөчө эсеп счету ачылган, жана 2 мамлекеттик банк, Айыл банк жана РСКда дагы ушундай окшогон счеттор ачылган. Азыркы убакытта бул эсептерге жалпы суммасы 8 миллион 702 миң сом чогулду. Аталган акчадан бир да сом бүгүнкү күндө короло элек. Бул каражаттардын сарпталышы сөзсүз түрдө жогорку кеңеш менен макулдашылат. Жана бул каражат кайсы максаттарга, кайсы чыгашаларга кеткенин биз жума сайын ачык, айкын биздин коомчулукка, биздин жарандарга маалымат берип турабыз. Өкмөт Кыргызстандан сыртка 11 товардын түрүн ташып чыгууга убактылуу чектөө киргизди. Премьер-министр кол койгон токтомго ылайык 6 ай буудай уну, өсүмдүк майы, күрүч, макарондун түрлөрү, шекер, тоок жумурткасы, тамак аш үчүн йодтолгон туз, тоют, кагаз кол аарчылар жана башка бактерияга каршы дезинфекциялоочу каражаттар башка өлкөлөргө экспорттолбошу керек. Буга чейин өкмөт социалдык маанилүү 11 товардын баасына чектөө киргизген. Бирок вице-премьер-министр жакында айрым азык-түлүккө болгон нарк 3%га чейин кымбатташы мүмкүндүгүн билдирди. Уже более недели на отдельные позиции, как то мука. Ошондуктан баанын көтөрүлүшүнө даяр турууга чакырмакчымын. Кризистин кесепетинен инфляция өсүп жатат. Бирок өкмөт баалардын кескин жогорулап кетишине жол бербөө боюнча иш алып барууда. Кроме того, мы ведем Өкмөт таажылуу вирустан улам качып кутулууга мүмкүн болбой калган каачылыкка каршы экономикалык план иштеп чыгууда.
Ал ишкерликке жана экономикага жардам берүү максатында кабыл алынат. Атайын планды иштеп чыгууга көз каранды эмес эксперттер катышып, бизнес тармагынын сунуш пикирлери эске алынаарын Асрандиев брифингде белгиледи. Ал баардык коммерциялык банктарга насыя пайыздарынын мөөнөтүн кеминде 3 айга узартуу жөнүндө сунуш киргизилгенин, салык декларациясын, отчеттордун тапшыруу мөөнөтүн узартуу каралып жатканын айтты. Чынара Нурсеитова, Эрнест Өмүралиев, Нью ТВ.